Каракол шаарынын төрөт үйүнүн алдына мына эл чогулуп өтө чоң бир көйгөйлүү маселени айтабыз деп турат. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы? Кагылайын кыргыз элим. Урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров. Мен келинчегим 10 август 23 жылы патология бөлүмүнө жаткырылган. Ошол жерден плановый кесарево менен төрөйсүң деп баарын протоколго түшүрүшкөн. Ошол мезгилде 13 сентябрь күнү таңкы саат 4 чамасында, 13 август күнү таңкы саат 4 чамасында келинчегим толготуп, эч кандай врачтар көзөмөлгө албастан, шалаакылык кылгандыктан, кесарево плановый эмес, өзү төрөгөндүктөн, врачтар карабай койгондуктан, баламдын азыркы учурда акыбалы и жубайымдын азыркы учурдагы акыбалы аябай өтө оор. Урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров, ушул кайрылуумду бир өзүңүз кабыл кылсаңыз, бир өзүңүз баламдын колу сынык, акыреги сындырган, кровоизлияние мозга болду. Бул врачтардын шалаакылыгы, гематома болду. Ушуну бир өз колуңуз менен көзөмөлгө алып берсеңиз, бизге окшогон үй бүлөлөрдүн жүздөгөн, миңдеген үй бүлөлөр бул жерде сыздап кетип атышат. Мен айта турганым, уш жерде биз атайын үмүт кылып 9 айдан бери неберелүү болобуз деп айта албайм. Мен да өлүм үчүн салып бердик да. Саламатсыңар кыргыз эли. Мына ушунча ата энени неберелүү болобуз деп күткөн ушундай чоң эне чоң атаны тайне тайтаны боздотуп, врачтардын шалаакылыгынан холодный отношение кылгандыгынан ушул иш болуп отурат. Ушул холодный иштен бул бир эле эмес, бул далай болгон. Менин да башыман өткөн. Мына түнкү дежурствода Ибарат Касеновна болуптур. Ибарат Касеновна ошол жерден Ибарат Касеновнага даже ошо плановый операцияга сөзсүз түрдө кайсылуу болсо кесаревого алып кириш керек болчу. 8ге чейин кесаревого кирген эмес. Кесаревого алып кирген эмес. Андан кийин ким келген? Ким эле? Каухар Бейшекеевна, палатный врач. Палатный врач келип Ибарат Касеновна айтып атат, азыр мен муну кесаревого алып кирели десем, жок, уже складка башталыптыр. Полный открытие бар, өзүм төрөйт бул өзү деп. Бирок өзү төрөтпөптүр, ошол жерде акушер төрөтүптүр, Ибарат жок. Каухар Бейшекеевна карап эле отуруптур. Ошол карап отургандан жаш бала эркек акушер төрөтүптүр. Баланын эмне үчүн эгер ошондой мына 12 шов эмес алыптыр, 12 шов кесиптир. Кызды төрөтүп атканда ошондо дагы баланын акыреги чыккан, сынган, мозгу кандай башы чыккандан кийин кандайча акыректери сынышы мүмкүн эмес болчу. Баланы түшүрүп алганбы, эмне болгон баарын билип бериңиздер. Сураныч сиздерден. Ошол түнү дежурный медсестралар вообще көзөмөлгө албастан уктап жатып алгандыктан Бактыбекова Кундуз медсестра, Атакелдиева Ибарат Касеновна, Каухар Бейшеевна, ушулар вообще отреагировать эткен эмес да. Келинчегим кандай кыйналып аткан, плановый кесарево деген күндө медсестра өзү келип айтыптыр. Ошол кезде плановый кесарево болсо өзүң анда бара бересиң го деп коюптур. Ушундай халатный отношениянын үстүндө эмне деген ата энелер, эмне деген эл журт сыздап жүрөт. Садыр Жапаров, урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров, ушуну өз көзөмөлүңүзгө алып, роддомду карап бериңизчи. Баланы инвалид кылышты, мына баарыбыз эмне деп айтарыбызды билбейбиз. Бул акмакчылык да, баягы эме айтканда врачтардын акмакчылыгы. Эң биринчи очередь жанагы эмеде турган врач. Баланын энеси да кандай, эмне деген момундай эле жатат, турбай эле жатат ал балам дагы. Эмне 12 шов деген оңойбу, шоковое состояниеда. Бул бала деген курсакта кезинде бүт УЗИнин баары жакшынакай болуп, жетим мүчөсү ордунда, акыл эси жакшы, баары нормальный баланы инвалид кылып, калека кылып салышты. Бул акмактарчы, буларга деле Кудайдын деле эмеси тиер. Бул биринчи эле жолу эмес, кыштатан бери эмне деген 6-7 баланы өлтүрүштү. Ошол төрөткөн күнү дагы 1-2 баланы деле булар деген эме кылып кой, жашырып айтпай эметип атышат буларчы. Буякта сыздап үйлөп. Буякта эмне деген кишилерди биз ошол жерде эртеден кечке отуруп көрдүк. Ата энелер сыздап эле 2 баланы өлүгүнө алып эле кетип атышты.
Акмактар болду буларчы жана ким Каухар Бешекей мына. Кетсин да ошол кетсин. Ошол эмне кандай Баары болобу? кетпейт, өз жазасын мыйзам түрүндө алсын, жазалансын. 80ден өткөн кемпир да кемпир, бул жаштарга орун бербейби? Кыйын экен өзүнүн жумушун аткарышпайбы? Мына ушул жерде канчалаган ушул апалардын, ушул агалардын, инилердин көз жашын көрүп отуруп, мына оозуңа да көп нерсе келбейт экен да. Ушул жерде канчалаган журналисттер, канчалаган видеолор реформа деп атат, эч кандай реформа болгон жери жок. Мына дагы деле көрүп атасыздар акыбалды. Келиңиздер эми ушул элдин үнүн жалпы ушу президентке элге жетсин деген ниетибиз. Жети баштуу ажыдарлар деп өзүң айттыңар го, Садыр Нуркожоевич. Булардын бир башын чапсаң кайра мындан мурун 5 бала өлгөн кезинде ушул карган бу жана Каухар Махар дегендердин бүт бары кеттилер, кайра эле келишти. Кайра эле акмактардын жерден чөнтөктөрүн ачып турган иттер болуп атпайбы? Бирдеме жиберсеңер болот ушуларга я. Тиге мынакей 4 күндөн, 2 күндөн бери ТРОВДга, прокуратурага, журналисттерге жазып атам. Бүт бар, кенеде бул кетип койбойт. Буларың уже мурдун балтай эспей калган. Действительно бул врачтар. Өзүнчө эле мафия болгон. Мафия бүт бар. Координаторун айтсаң, координаторлары келип отуруп кайра эле общий эле бир качолдон сүйлөп атат да, бала тигиндей баламда. Биринчи кровоизлияние дейт, азыр кайра бүт эменин баарын оңдошуп, жөн эле гематома андай мындай дейт. А бала 2 күндөн бери эч кандай онтоп, кенедей жылыш жок. Бул Исыккөлский роддомдо жанакы вирус бар, анан балдар өлүп атат деген бул жөн эле миф. Врачтар вирус экен биякта, Садыр Нуркожоевич. Өзүңүз бир көзөмөлгө алыңызчы. Кыргыз элим ойгон кылачы.